Тынбай сайрам деген нерсе жок. Күнүгө иште бар. Бакыт Зулуев 2012 жылдан бери Жалал Абад шаарынын таштандылары төгүлүүчү аймакта кароолчу болуп эмгектенет. Анын милдети таштанды таласын көзөмөлгө алуу жана таштанды ташып келген автоунааларды каттоо. Түнү эм чыгат да бизде. Ночу базардын отряддарын түнү менен ташыш керек да, күндүз башта кире албайт жерге. Ошон үчүн тынбай. Күнүгө бизде базар күнү дам иш болбойт. Анан көбү айлык аз деп кетип калышат. Иш оорго айлык аз да. Мен үргөнүп калгам да бергеч. Мен burada өзүм 2 жыл ошо тазалыкты иштеп тургандан кийин келгем да бергеч. Жалал Абад шаарынын тазалыгын кароо жана көчөлөрдү тазалоо полигонунун көзөмөлдөө маселеси тазалык ишканасына милдеттендирилген. Таштанды таштоочу жайдын аянты 9 гектарда түзүп, күнүгө шаар аймагынан 50ге жакын унаа таштанды келет. Таштандынын көптүгүнөн полигондун айланасын тоосоо негизги маселеге айланууда. Азыр шлагбаунун коюп, ал жерге анан ограждениясын жапкандан кийин мына жактан алып чыккан мусорлордун баардыгын ошонун ичине алып кирип төктүргөн аракет кылабыз. 7 гектар жерди тосуш керек экен. Биз азыр эсептетип чыктык, примерно 3 миллиондон ашык акча кетет экен да. Ал эми Жалал Абад шаарынын жергиликтүү бийлиги бул маселени 6 айдын жыйынтыгы менен бюджетке киргизерин белгилешет. Тамак-аштын калдыгы 10 күндөн 1 айга чейинки аралыкта чириндиге айланат. Кагаздар түрүнө жараша 1 айдан 2 жылга чейин. Бут кийим жана темирлер 10 жыл аралыгында. Аккумулятор, фольга, батарейка 90 жылда чириндиге айланат. Ал эми желим бөтөлкү жана унаанын дөңгөлөктөрүнүн чириндиге айлануусуна 100 жылдан ашуун убакыт керектелет. Ошондой эле күнүмдүк турмушта көп колдонгон полиэтилен баштыгы 200 жылда. Айнек жаандан жасалган буюмдар 1000 жылга жакын убакытта чириндиге айланат. Жалал Абад облусуна караштуу Сузак районундагы жеке ишкер Сайпидин Исаков полиэтиленди кайра иштетүүнү колго алган. Ал 2015 жылдан бери полиэтиленден пластик суу түтүктөрүн өндүрүүдө жана 5 жумуш орун түзгөн. Азыркы учурда Чийки району Жалал Абад Ош облусунан алып турат. Но пленкаларды, старостный сервикаттарды колдонабыз. Буну биринчи жолу нерде салып жуулап, нерде майдалап жуулап. Анан bu tomanga салып туруп, bu yerде кайра жуулат. Bu экинчи жолу. Кийин bundan кийинки процесс bu жерде жуулуп түшкөндөн кийин bu yerden granulaga салынат. Bu yerде 160 градусте как гранула болуп чыгат. Мындай гранула болуп чыгат. Sondan beri işteviz, yani kayra işteviz vardı şu palitenin çıkıntılardı. Ал эми экологдор таштандыны кайра иштетүү жана таштанды маселесин жоюуга олуттуу кароого чакырышат. Алар буга чейин экологияны сактоого байланыштуу бир топ долбоорлор менен иш алып барып, мектеп окуучулары жана жергиликтүү тургундар үчүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келишкен. Мы сейчас говорим о таштандыларды биз кантип жок кылабыз? Мен мындай деп айтар элем. Таштанды менен күрөшүүнүн алдында адамдар менен күрөшүү зарыл. Себеби жарандардын экологиялык сабатынын жоктугу уялбай эле таштанды таштоого алып келүүдө. Ошондуктан биз адамдардын экологиялык аң сезимин ойготуубуз керек. Алар муну менен өзүбүз зыян келтиребиз. Жашаган айланабызды булгайбыз деп билүүсү керек. А мындай тарбияны бала бакчадан жана мектептер баштоо керек. Бирок тилекке каршы таштандыны кайра иштетүү Кыргызстанда жолго коюлбаган. Бирок полиэтиленден аз эле нерселерди жасап чыгаргандар бар. Бул жетишсиз. Биз өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасынан таштандыны кайра иштетүүнү үйрөнүшүбүз керек. Значит, Бул маселени чечүү үчүн Бакыт Зулуев өз алдынча бел байлады. Ал таштандыны таштоочу жайдын айланасына 50ге жакын көчөттөрдү олтургузуп, ушул жерди жашылдандырууга аракетин көрүп баштады. Күндө алып, күндө темен алып, суат турады, мынча кармап башынча тамырда.